Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Мен сөзүмдү мамлекеттүүлүктүн түркүктөрүнөн баштайын. Мамлекеттүүлүктүн түркүктөрү билесиздер, бул кен байлыктар, жерибиз, элибиз, үрп адатыбыз, маданиятыбыз, тарыхыбыз, тилибиз, эгемендүүлүгүбүз, элибиз. Бүгүнкү күндө карасак, мамлекеттүүлүгүбүздүн ушул түркүктөрдүн ар бирине чабуул жасалып атат. Мына кен байлыктарыбызды коргоп калабыз деген Садыр Нуркожоевич Жапаров куугунтукка кабылып отурат. Ал элдин байлыгы элге деген уран менен чыгып, могу биздин жапа чегип аткан карапайым элибизди талаалатпайын деп өзүнүн жеринде иштесин, ошол элдин байлыгы Кыргызстанда калып, ошо жумуш ордулары түзүлсүн деп аракет кылган киши. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө адилетсиз жол менен камалып турат. Бир мамлекетте, ал мамлекет канчалык светтик өлкө болсо дагы, бир мамлекеттин дини болот да. Ал мамлекеттин дини бул адилеттүүлүгү. Бир мамлекетте адилеттүүлүк бар болсо, ал өлкөдө коомдун ичинде ишеним пайда болот. Салык төлөөчүлөр дагы ишенип, ал акчалар кайда барып атканын билип, салыгын төлөй баштайт. Кен байлыктар элге иштеп атат деп, элдин бардыгы мамлекетин сыйлап, коргоп, кастарлап алат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө эң биринчи талкаланып аткан, бизди мамлекетибизди алсыздатып аткан нерсе бул ишенимдин жоголгону. Бул ишенимдин жоголгонунун кесепетинен мамлекеттүүлүгүбүз талкаланып атат. Биз эмне кылышыбыз керек? Бүгүнкү күндө биз чоң картинаны көрө билишибиз керек да. Бир жагынан чаткал чыгып атат, бир жагынан талас, жер үй, кумтөр, ош жакта чыгып атат, башка жерлерде чыгып атат. Бунун баардыгынын бир байланышы бар да ортодо. Сиздер айтышыңыздар мүмкүн, Садыр темасына, Садыр Жапаровдун темасына тиешеси жок деп. Кечиресиздер, туугандар. Баарынын бири-бирине тиешеси бар. Бул чын жыр ичинде да. Илгери бир мамлекетти басып алыш үчүн эмне кылышат эле? Кол салат эле ал өлкөгөчү. Бүгүн андай нерсе жок, туугандар. Бүгүн бир өлкөнү басып алыш үчүн өздөрүнүн адамын сырткы күчтөр алып келип, ар кандай кодекстер менен, ар кандай адилетсиз, бири-бирине дал келбеген, бири-бирине карама-каршы келген кодекстер менен, мыйзамдар менен элдин ичинде элдин мамлекетке болгон ишенимин талкалап атышат. Туурабы? Эми биз эмне кылышыбыз керек? Мына биз чек ара боюнча да айтып кетейин, чек аранда тиешеси бар. Жерибиз кетпесин, элибиз кетпесин деген мына чек ара коомдук бирикмесинин төрагасы Сапарали Бөрөбаевди кече болбогон нерсе менен камап салышты. Эң баштык деп. Ошол жигитке рахмат. Лейлек анклавда калбасын деп, Баткен районунун 3 айыл өкмөтү анклавда калбасын деп тызылдап чыкты эле, биз аны колдоп чыктык. Бирок анын канчалык туура маселени колдоп атканын, көтөрүп чыкканын мына кечеки тажиктердин генералын айтып чыкканы далилдеди. Бизди жамандап атышат. Мисалы, менин үйүмө 3 күн мурда бир урларды жөнөтүптүр. Ким жөнөткөнүн мен билбейм. Мен да ошол чек ара маселесин көтөрүп атам. Анткени мамлекеттүүлүк чек арадан башталат. Биз баарын түшүнүп атабыз. Бул нерсени токтотушубуз керек да, туугандар. Мен эмне деп айтмакчымын акырында? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда көрүнбөгөн бир кол, кыргыздын атын жамынгандар, кыргыз көрүнгөн, бирок кыргыз болбогондор келип алып туруп, көрүнгөн жерлерге, көрүнгөн органдарга өздөрүнүн адамдарын дайындап алышып, элге каршы чечимдерди кабыл алып атат. Мына Садыр Жапаровдун кое берилбей жатканын, ага кош стандарттуулуктун жасалып атканын бирден бир далили ушул. Эгер биз Садыр Жапаровго окшогон, жанагы Сапарали Бөрөбаевге окшогон мекенчилерди, элдин уулдарын коргоп кала албасак, мындан кийин эртеңки башка жаңы муундун балдары, урпагыбыз, урпактарыбыз, бала чакаларыбыз патриоттуулук кылсак, башыбызга мындай окуя келет турбайбы? Андан көрө жөн эле отурган тынч экен деген ойду карманып калышыбыз мүмкүн.
Туғандар, мына өзіңіздер көріп тұрсыздар. Бірігүүнүн заманы келді. Бүгінгі күнде мен алыс кетпейлі қойын. Бүгінгі күнде билікте тұрғандардың уруулаштары, жердештері адам өлтіріп, қоқыстық менен же атайлап. Ошондой фактылар бар. Мына жерде чыңыз үйүнүздө айтып кетти. Адам өлтіріп атышат, бирок энергетикте жүрүшөт. Садыр Жапаров болсо 20-30 миллиард долларга жакын акча Кыргызстанда калсын. Кыргыз экономикасына иштесин, эл талаалабасын, мамлекетибиз бакубаттуулукка жетсин деген уран менен чыгып атса, аны камап атышат, түрмөгө тыгып атышат. Демек эмне кылабыз тургандар? Биригүүнүн заманы келди. Көп сүйлөй бергендин доору бүттү. Биз мекенчилерди, улуттук мекенчил күчтөр биригип мекенибизди сактап калуу, Кыргызстанды сактап калуу, биз Кыргызстанды улут катары, эл катары сактап калуунун жана дүйнөлүк аренада өзүнүн татыктуу ордубузду ээлейип турган замандын убактысы келди. Садыр Жапаров болсо 20-30 миллиард долларга жакын акча Кыргызстанда калсын. Кыргыз экономикасына иштесин, эл талаалабасын, мамлекетибиз бакубаттуулукка жетсин деген уран менен чыгып атса, аны камап атышат, түрмөгө тыгып атышат. Демек эмне кылабыз тургандар? Биригүүнүн заманы келди. Көп сүйлөй бергендин доору бүттү. Биз мекенчилерди, улуттук мекенчил күчтөр биригип мекенибизди сактап калуу, Кыргызстанды сактап калуу, биз Кыргызстанды улут катары, эл катары сактап калуунун жана дүйнөлүк аренада өзүнүн татыктуу ордубузду ээлейип турган замандын убактысы келди.